сүйүктүү Халиман апама жазгым келип, ичимдеги сүйүмдүү арманымды жазуудамын. Биз бул согушта өзүбүз тилеп алган жокпуз. Кайдагы душмандар келип, алакандай жерибизге кол салды. Өз мекенибиз үчүн жан бергенге да даярбыз да, апаке. Мен сизди бир туугандарымды сагынып, күчтөнүп, бул душмандар менен кол кармашып жатамын. Ак сүтүңөн айланайын, апаке. Мен өз айылыма, туулган жериме, кичи мекениме кайтып барам сөзсүз. Апаке, сизди күнү түнү уктасам түшүмдө, ойго болсом оюмда барсың. Жада калса душмандар менен ок атышууда эсимден чыкпайсыз. Сизди эстеген сайын күч кубат алып, ок атышуудамын. Айланайын, апаке, сиз менин эсимден чыкпай, көз алдымдасыз. Бул катты жазып жатканда сөздөр өзүнөн өзү токтобостон уланып жатты. Кабатыр болбо, апаке, мен сизге барамын. Бул жакта мага абдан караңгы болуп жатат. Сиздин жылуу алаканыңызды, таттуу токочторуңузду сагындым. Эгер кокус, апаке, мен бул жактан кайтпай калсам, сарсагана болбоңуз. Сиз менин жүрөгүмдөсүз. Бир туугандарым, туулган жерим да. Мен көктү карап, ыйлап алдым, апаке. Бирок сиз ыйлабаңыз. Мен бул катты жазып жатканда нечендеген адамдар каршы болушту. Бирок мен токтобостон сизге кат жазып жаттым. Апакем, кабатыр болбосун деп, өзүм жакшы жүргөндүгүн билдирдим. Бир гана тилегим бар, ушул кат сиздин колуңузга барышын. Кош, апаке, кош. Кат 1943 жылы 20 декабрда саат түнкү 11-де жазылган.